Sadır Japarov abaktan çıkışı gerek. Anın türmödө karmalışı tuura emес jana adiletsizlik. Мындай пикирлердин акыркы кездери коомчулукта көп айтылып жатканын байкоого болот. Садыр Жапаровдун абактан чыгышын колдогон тарапташтары тарабынан кол чогултулуп, өлкө аймагында атайын штабтар түзүлө баштаганы маалымдалат. 3,5 миллиард доллар зыянды биздин колубузда болгон гана далилдердин негизинде эсептеп чыктык. Балким мындан да көп сумма болушу мүмкүн. Анткени текшерүү убагында көптөгөн документтерди, келишимдерди жашыруун сыр деп бербей коюшкан. Дагы тереңирээк текшерсек, мындан да көп сумма чыгат. Бул эми кийинчерээк жасала турган иш. Садыр Жапаровдун абакка кесилишинин негизги себеби катары Кумтөр алтын кенин казууда мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген шарттардын бүт өлкөгө ачыкталышында турганын айткандар басымдуу. Эгер Ата Журт партиясы 2012-жылы Камчыбек Ташиев жана Садыр Жапаровдор тарабынан массалык тынчтык акцияларын өткөрбөгөндө кыргыз эли Кумтөр тууралуу мынчалык ачык маалыматтарга ээ боло албайт болчу. Бийликтин элден жашырган тактикадагы кендерге байланыштуу саясаты улантыла бермек дегендер четтен чыгат. Gelip süylörдүн алдында бул жигит айтып атат. Бизге 10 000 доллардан предлагать этти дейт. Кумтөрдү мактап, Жапаровду тескерисинче жамандап чыгып бергиле, биз силерге 10 000 доллардан беребиз деп айтты дейт. Мына бийликтин жүзү. Бүгүнкү бийликтин жүзү. Кумтөрдүн адвокаты болуп, Кумтөр элдик эмес. Кумтөр ошо кумтөрлөрдүкү. Биз ага тие албайбыз деп айтып чыкты. Мен ойлойм бул туура эмес. Кумтөр элдики туугандар. Кумтөр элдики, Кумтөрдү элден башка эч ким башкарбаш керек. Ошондо мен айтар элем, көп сөз айта берип, бири-бирибиздин башыбызды орто бербестен, биз бүгүнкү күндө саясатты, бүгүнкү күндөгү мамлекеттик түзүлүштү, бийлик орундарын өзгөртүшүбүз керек. Мына ошондо гана өзгөртүү болот. Туугандар. Ал жабылык боюнча калмак. Бул Кумтөр боюнча эч ким билбей калмак. Демек бул Ата Журттун патриоттук сезими деп, Ата Журт партиясынын эң бир көйгөйлүү Кыргызстанга байлык алып келип, Кыргызстанды өнүктүрө турган ошол өнөр жай, ошо ишкананы ачыкка чыгаруу менимче ыраазычылык билдирсе болот дейт буларга. Ал акциялардын алкагында Ата Журт партиясынын лидери менен кошо Садыр Жапаров жана бир катар жарандар камакка алынып, кысымга кабылышканы да белгилүү. Камчыбек Ташиевич. 1968 27 сентябрь. Барп айылы, Сузак району, Жалал-Абад области, Кыргызстан. Жапаров Садыр Нуркожоевич. 1968 жыл 6 декабрь. Кең суу айылы, Түп району, Ысыкөл области. Жапаров, чыксын! Жапаров, чыксын! Чыксын! Башаев, чыксын! Башаев, чыксын! Башаев, чыксын! Бүгүнкү бийликтин мен каршылаштарымын. Алар кандай болсо дагы мени тебелеп тепсеп, аброюмду түшүрүп, саясий жагын аброюм түшүрүүгө аракет кылышат. Колдорундагы күчү менен, колдорундагы прокурорлору менен, колдорундагы түрмөлөрү менен, колдорундагы мына бул решеткалары менен ушу мени сындыргысы келишет. Бирок мен бул решеткалар менен сынбайм. Бул решеткаларга өздөрүнүн отуруп калышын эстен чыгарышпасын. Эмне үчүн мына прокурорлор бизди күнөөлөйсүңөр дагы? Ушундай фактыларды силер күнөөлөп чыкпайсыңар. Силердин бул милдетиңер да түздөн-түз. Андан сырткары ошол эле шефиняңар Аида Салянова 1,5 миллиард сомду бюджеттен диги списать этип салып атат налогтон. Эмне үчүн муну көтөрбөйсүңөр? Биз диги талкуу болгон учурда муну да кайтамын. Урматтуу судья, талкуу болгон учурда мен беремин сизге, өтүнүч келтиремин, жай аныктама чыгарышыңыз керек ген прокурор боюнча. Аида Салянова боюнча. Бул мыйзамдын талабы, менин талабым эмес. Камасаган камагыла, 10 жылга камагыла, 15 жылга камагыла. Бирок мен эч качан ийди бербеймин. Бүгүн 5 миллиард долларга чыгым болсо, 5-10 жылдан кийин 10-20 миллиард долларга чыгым болот да. Ким жооп бериш керек ал үчүн? Ким прокурорлор жооп береби, бизби, сизби, же бул адвокаттарбы, же ак үй жооп береби?
Убакыттын өтүшү менен Кумтөр элге кайтарылсын дегендер абактан бошотулду да. Аларды сындыруунун башка жолдору карала баштады. Кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылдын мартында кайрадан камакка алынган. 2018-жылдын июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Ең негізгісі мыйзамды сақтаңыздар. Мыйзамда қандай болса, ошондой болуп кете бериңиздер, эч жаңылбайсыздар. Мен да наразычылык болбойт. Мисалы, Эмил Каптагаев баягы барымтага алуу дегендини отказ кылды. Бийлик эми туура азыр соромай алмашкан, жеңбек алмашканы менен калганы ошолор эле отурат да. Кандай деп ойлойсуңар? Ошон үчүн мен ойлойт элем, эл деле айтышып атат, ушул жигитти коюп түрмөдөн чыгарып койсо эле болмок дешип атат. Садыр Жапаровдун эгер башка орчунду бирөөнү өлтүрүп койбогон болсо, бирөөнүн акысын жеп койбогон болсо, Кумтөр үчүн кармап отурган чын уят, жөнү чыгарып коюш. Бул аралыкта Жапаровдун алгач атасы дүйнө салып, топурак салууга Садыр Жапаров абактан чыгарылбаган болсо, кийинчерээк энеси да ааламдан өттү. Андан соң уулу каза болуп, Садыр Жапаровго карата берилген сыноолор ушундай деңгээлге жетти. Баарыбыздын башыбызда жамандык бар. Мына бул жерде турган туугандарга, бир туугандарыма, баардыгыңыздарга жамандыкты Кудай кечинен берсин деп тилейм. 1000 мертебе тиленип атам. Кудай жамандыкты кечинен берсин. Жакшылык болсун дайыма. Эми Дастан уулум. Мени кечир уулум, кечир. Сени үйлөнтө албай калдым. Артыңа кум таштабай Екі дүйнөгө разымын да. Екі дүйнөгө разымын. Мени кечирүү кылам. Рахмат. Соттор болсо негедир Жапаровго карата мунапыс колдонууну каалабай турушат. Деген менен бийлик алмашкандан бери башка бир катар абактагы же кылмыш иши козголгон саясатчыларга карата ар кандай өңүттөгү жеңилдиктер берилди. Текебаевдер чыкты. Кандайдыр бир контакт табышып, алар булар өзүнүн саясий ишин жүргүзүш үчүн кандайдыр жол табышты. Дагы Бабанов жөнүндө айтсам, ал жигит кандайдыр бир көмүскө связь, кандайдыр бир бийлик менен кандайдыр бир ушул колдоо же бир кандайдыр бир жашырын сүйлөшкөндөй болуп турат да. Эмне үчүн дегенде, азыр 8 кылмыш ачылса Москвага кайтып кетип атат, келип атат. Мен айтар элем, калыс болуш үчүн бардыгына тегиз мыйзамды иштетсек, бирин каралап, бирин актабай, калыс карап, тегиз айыбы жокпу чыгарылсын. Конституциянын талабына ылайык алар бүгүнкү амнистияны колдонуш керек эле. Садыр Жапаровдун жаза мөөнөтү 3 жыл 4 айга кыскартыш керек эле. Бул албетте биздин негизги талабыбыз эмес. Биздин негизги талабыбыз макталуусу. Ал бүгүнкү күнгө чейин эч кандай кылмыш жашагандыгы үчүн отурган жери жок. Ал кыргыз элинин байлыгы, кыргыз элинин бактысы үчүн да туруп, ага сунушталган 100 миллион доллардан баш тарткандыгы үчүн ал өзүнүн ушул бийликтин айткан талаптарына көнбөгөндүгү үчүн бүгүнкү учурда түрмөдө отурат. Жерлерде ачылган штабтарда Жапаровдун абактан чыгышын талап кылып, кол коюп берген жарандардын саны 10 миңден ашканын Жапаровдун жактоочусу билдирди. Садыр Жапаровдун абакта калып жатышы коомчулукта бүлөмүгөйлөрдүн келип чыгышын шарттап турат. Азыркы ушу бийликтегилерге деле кара көлөкөсүн түшүрүп турат да. Булардын да муну чыгарып аткан бир себеби бар. Мүмкүн ушулардын дагы бир жерде бир илешип калган жери болсо керек, ошо алтынга депчи. Анан эми ал жагын эми мен так билбейм. Баягы таяктардан информация алынган информация боюнча билем го. Ал информация боюнча тандап көргөнүңдө булар жакында чыгарып айтпа деген ой ойлойсуң. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.